Менин педагогикалык кредом ар бир бала өзүнчө дүйнө, аны түшүнүү, колдоо жана өнүктүрүү мугалимдин ыйык милдети. Менин максатым ар бир окуучунун мүмкүнчүлүктөрүн таанып, анын интеллектуалдык, руханий жана моралдык жактан өсүшүнө шарт түзүү. Окуучунун жүрөгүнө жол таап, билимге болгон кызыгуусун ойготуу менин негизги милдетим. Мен төмөнкү принциптерди карманам. Ар бир балага урмат, сый менен мамиле кылуу, сүйлөшүү жана кызматташуу аркылуу окутуу, өзүмдү тынымсыз өнүктүрүү жана жаңылануудан коркпоо, жаратмандык менен иш алып барып кызыктуу жана пайдалуу кылуу. Мен ишенем, жүрөгү менен окуткан мугалим гана окуучунун жүрөгүнө жетет. Менин девизим: ар бир окуучу менин келечекке калтырган изим. Менин миссиям: окуучулардын жүрөгүнө билим шууласын себип, адамгерчиликтин үрөнүн ийгүү, билимге суусаган, жоопкерчиликтүү жана мекенчил жаштарды тарбиялоо аркылуу коомдун өнүгүшүнө салым кошуу. Менин педагогикалык проблемам: окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу жана активдүүлүгүн жогорулатуу. Азыркы замандын окуучусу маалыматка бай чөйрөдө жашаган, бат ойлонгон, технологияга жакын инсан. Мындай шартта салттуу окутуу ыкмалары ар дайым эле натыйжа бере бербейт. Сабактарда окуучулардын кызыгуусу төмөндөп, активдүүлүгү жетишсиз болуп жатканын байкоодомун. Бул көрүнүш менин педагогикалык көйгөйүм болуп калды. Бул маселеге алып келген себептер: сабактын мазмуну, окуучунун жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталбай калуусу, бир түрдүү теорияга негизделген сабак формаларынын көптүгү, окуучулардын чыгармачылык жөндөмдөрүн жетиштүү түрдө ачып берүү мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелүүсү, айрым окуучулардын өзүнө болгон ишениминин аздыгы. Бул проблемаларды чечүү жолдору: интерактивдүү жана оюн түрүндөгү сабактарды өткөрүү, жеке жана топтук иш формаларын активдүү колдонуу, квесттер, долбоорлор жана презентациялар аркылуу окуучулардын чыгармачылыгын арттыруу, санариптик ресурстарды сабактарга киргизүү, ар бир окуучунун кызыкчылыгын эске алуу менен дифференцияланган тапшырмаларды берүү. Бул көйгөйдү чечүү менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдү өркүндөтөт жана окуучулардын сабакка болгон мамилесин жакшыртат деп ишенем. Ыразыбыз эжеке бай барына, Үрсунайым кабыл алчы дагыда, улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз.